Саламатсыздарбы. Ысык-Көл облусунун аймагында өнүгүп жаткан спорт түрлөрү жана спорт кабарлары менен тааныштырып, назарыңыздарда кайрадан эле Спорт Тайм программасы. Бүгүнкү берүүбүздө биз 9 май улуу жеңиш күнүнүн 73 жылдыгы жана Ысык-Көл облусунан чыккан айтылуу карга акенин 300 жылдыгынын урматына арналган Дүйнөлүк эр таймаш федерациясынын эрежесиз эр уруш кармашынын эл аралык мелдештеринен сөз кылмакчыбыз. Аталган иш-чара Каракол шаарында орун алып, ага өлкө аймагынын бардык бурчунан жана коңшулаш Казакстан менен Өзбекстан өлкөлөрүнөн да 40тан ашуун мушкерлер келишкен. Алар бул таймашка 3 айга чукул убакыт кызуу даярдык көрүшүп, бул жерге мыктыларын аныктаганы келип отурушат. Өзбекстан Андижан шаарынан келдим. Андижандан келдим. Бул спорт түрү менен 4 жылдан бери машыгып келем. Мындай мелдешке алгачкы жолу чыгып жатам. Буюрса жеңем деген ойдомун. Даярдыгым жакшы. Чыгышыбыз, Кудай кааласа жакшы натыйжаларга келишебиз. Бул мелдешке мен өзүмдүн бул жакшы көргөн спортум өзүм кичинеден бери эле жакшы көрөм. Бул спортко бүгүнкү байрам күнүнө карата карга акенинде 300 жылдыгына карата өтүп жатат биякта. Буюрса бүгүнкү турнирге боло турган даярдыгым жакшы. Сопернигим Өзбекстандан келген. Иншаллах Кудайым буйрса, бутабыз жакшы бой көрсөтөбүз. Бул багытта мушкерлердин машыктыруучуларда шакирттери алдыда күтүлүп жаткан эрөөлгө толук даяр экендиктерин айтышып, беттештер кызуу өтө тургандыгына ишенип тургандыктарын билдиришти. Аны менен катар машыктыруучулар иш-чаранын уюштур деңгээлине да баа беришип, баары тийиштүү талапка жооп берип жаткандыгына токтолуп кетишти. Азыр 6 бала алып келдик. 5 бала титулга түшөт, 1 бала любительге түшөт. Мурунда ушу Ашуруп Садык менен биринчи байланышканбыз. Былтыр жазда. Ушу жазда келип, ошолор менен байланышта болуп, бизде кабарыңар бар, бизде жок ондай немелер. Бизде бирок таланттуу балдар жүдө көп бизде. Ошол балдарды алып чыгып, мына биздин өз даярдык нормально бардыгы. Биз только жутушту күтөйт атабыз, жеңиштик күтөйт атабыз. Жеңебиз. Ишене айтабыз, нормально. Балдар айтып кетсеңер, кандай даярдыгы бар? Балдар нормально, атак өзүбүз негизи кикбоксинг ушу санда менен тренировка өтөбүз. Мен өзүм Өзбекстан Жызак облус ушу санда түрүнүн представителимин. Ошо спорттун представитель болом. Основной ушу сандадан чыгарам балдарды. Ушу сандада жакын го, ушу ММАга жакын. Канча жолу келип атасың? Мен 5-чи жолу келип жатам уже. Основной ийгиликтер болду, нормально. Кандай жеңиштерден кеттиң? Эми основной любительде чыгартып жатам, ушу любительде алып кеттик балдарды. Жакшы, нормально. 5-чи жолу келип атырсыз. Кыргыздардын немелери, мушкерлери кандай сиздин оюңузча? Олар нормально. Биз Өзбекстанда основной стойкада. Мен өзүмдүн немем, ол Кыргызстанда основной партерге жакшы. Бар өзүм спорту да, өзүм спорту бизге чыт-чыт барбыр кыйын болот атат. Сколько келдиңиз билеби чейин? Жок, биринчи жолу келишим. Кандай болот? Аябай зор. Кече көрдүк анча жайды, эртелепте көрдүк. Ысык-Көл жүдө жакшы не калдырып атат бизде. Мен үчүн мындай деңгээлде, кандай десем, жакшы эле деңгээлде, аябай сонун деңгээлде деп ойлойм. Мен биринчи жолу келип атам мындай Караколдо ушундай Веб селекшн биринчи жолу өтүп атат да биякта. Селекшнге ушу дайындык, аябай сонун дайындык экен. Ушу организаторлорго да аябай чоң ыраазычылык, жакшы дайынданыштыр, сонун. Бүт Өзбекстандан бери келишиптир бүт баарычы. Баарыбызды сыйлап, как положено да. Бул мелдештен эмнени күтүп атасыңар? Кандай жыйынтык болот да? Жыйынтык Кудай буйрса баарыбыз эле жеңебиз деп келебиз да. Ошон үчүн не дейбиз? Жеңип эле кетебиз деп атабыз, Кудай буйрса баарыбыз ийгилик менен кетебиз го деген ойда. Канча бала? 6 бала дедиңиз? 8 бала менен келгенбиз. Канча жылдан бери машыгат алар? Алар аябай көп эмес, эң көп катышканы, эң көп убакыттан бери кылып аткандары ал примерно 4 жыл, ашып кетсе 5 жыл да. Ошондон бери да 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл, кээ бирөө вообще 1 жылдан бери.
Каракол шаарында алгачкы ирет өткөрүлүп жаткан Дүйнөлүк эр таймаш федерациясынын эл аралык деңгээлдеги меттештери жергиликтүү бийлик тарабынан да колдоого алынды. Иш-чарага өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Дамир Моңолдоров жана Каракол шаарынын мэри Данияр Арпачиев да келишип, мындай мелдештердин жаштарды сергек жашоого үндөөдө жана спорттун бул түрүн облус аймагына жайылтууда орду чоң экендигин баса белгилешти. Күнүмдүк образ катары ыплас шарттардан качып, жакшы ден соолук, чың ден соолуктуу спортту даңазалоо максатында ушул иш-чараны ошо Каргакенин 300 жылдыгына арнап койдук да. Бүгүнкү майны максаты ошол Каргакенин даанышмандыгын даңазалоо менен катар ушу жаштарды спортко тарбиялоо, патриоттуулукка, чынчыл болууга, таза жашоого үндөө максатында жүрүп атат да. Бул беттешти уюштуруунун негизги максаты ушул жергиликтүү элдерди, региондогу жашаган жаштарды ошо сергек жашоого үндөө, ушул эрежеси эр уруш спорту менен азыр машыккан жаштарыбыз абдан көп. Мына биздин Каракол шаарында дагы шаарыбызда мына спорт мектептеринде ушул жакшынакай ийгиликке жетишип аткан жаш спортчуларыбыз абдан көп. Ошолордун арасында ушул спорттун түрүн да жайылтуу максатында ушул эрежеси эр уруш таймашы Каракол шаарында уюштурулуп атат. Мунун негизги уюштуруучусу болуп ушул Константин Куценко деген ушул биздин Көлдүн жакшынакай ушул патриот жигити ушул мына инициатива кылып биздин шаар жергиликтүү мэрия менен жана областтын Ысык Көл областындагы өкмөттүн өкүлчүлүгү менен биргеликте ушу баардыгыбыз ушул беттешти уюштуруп атабыз. Ушул шаарыбыздын тургундарына, жаштарына жакшынакай бир маанай тартуулоо максатында. Мелдештин алдында алгач мушкерлерге кармаштын эрежелери тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Спортчулар иш-чаранын бардык жоболорун кабыл алууга макулдук бергенден кийин мелдештин расмий ачылышы орун алды. Улуу майрам, улуу жеңиш майрамыңыздар менен областык мамлекеттик администрациянын атынан, коомчулуктун атынан, элдин атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Ошону менен эле бирге мына бүгүнкү кыргыз журтчулугуна көл өрөөнүнө аты чыккан 7 экебиздин эң улуусу Карга Мендегул уулунун 300 жылдык салтанат маракесине куш келипсиздер деп айтмакчымын. Азыркы кезекте Колотер Таймаш улуттук спортубуз федерациябыз Орто Азияда эң мыкты федерация деген атка конуп, жакынкы Казакстан, Өзбекистан, Азербайжан жана Узбекистан мамлекеттеринин арасынан, ушул мамлекеттин арасынан биздин Колотер Таймаш федерация эң мыкты деген атка конуп, ал мен айтар элем бул сүйүндүрбөй койбойт. Ошондой эле азыркы кезекте биздин мелдештер Кыргызстан ичинде эмес, Кыргызстандын Жалал абад, Ош, кайсы гана өрөөндөрүндө болбосун, Кыргызстандан эмес, Казакстан, ошол эле Узбекистан, Россия мамлекеттеринде өтүп жатат. Бул эмнени билдирет дегенде, эмнени берет дегенде, биз ар дайым кыргыздар мындай айтып келет го, кыргыздын балдары баатыр келишкен депчи. Бул чындагында көп ушинтип калышат. Чындап келгенде кыргыздын балдары баатырларыңарды силер таңазалап келатасыңар. Анткени кайсы гана мамлекетте болбосун, биздин мушкерлер, биздин спортчулар ушул биздин байрагыбызды бийик көтөрүп, Кыргызстан алга деп эң мыкты деген беттештерди көрсөтүп, эң мыкты деген результаттарды көрсөтүп жаткан кезеги болуп атат. Ошентип көптөн күтүлгөн таймаштарда старт алып, алгачкы беттешке сүйүүчүлөр арасында жеңил салмактагы мушкерлер түшүштү. Биринчи кармашка Каракол шаарынын мушкери менен Бишкек шаарынан келген спортчу кез келишти. 3 бөлүктөн турган кармаштын алгачкы мүнөттөрү кызуу жүрдү. Бирок тилекке каршы кийинки бөлүктөр борбордон келген мушкердин кармагында болуп, жергиликтүү күйөрмандардын сүймөнчүлүгү жеңилүү узасын тартып калды. Урбай!
Айта кетсек, кармашка түшкөн спортчулардын 70% Ысык Көл облусунун мушкерлери болушту. Кийинки беттештерде кызуу өтүп, күйөрмандарды кайдыгер калтырган жок. Вам мы напоминаем о правилах. Колены в голову только в стойке, в партере только в корпус. В категории 61 килограмм, его рост составляет 170 сантиметров. Кандидат мастера спорта по вольной борьбе. Команда «Горец», Бишкек, Сокулук. Тренер Ника Рамазанов, Рамазан. Встречаем Исмаилов Шамиль. И его соперник. В красном углу боец весовой категории 61 килограмм, роста 72 сантиметра. Кандидат мастера спорта по боксу. Тренер Назарбеков Марат, город Каракол. Встречаем Самахатов Нурсултан! Бойцы в середину. Дави, ксетки его, дави, сам дави, чуть-чуть дави, сейчас Open ноги заправ, open ноги отключи. Вали его. Цепки дави его, цепки дави. Второй раунд. Бей по корпусу колени, бей! Вот так, бей! На ноги бей! Не дай! Remember, I used to be
be that kid that every day would get rejected. Y'all got my story, the glory was painted on the song. I'm mortified but feel immortal. It's pen to this paper, always open up different portals. It's I and me, it's me and I'm by myself. I'm down a ride, I'm taking on the tide. Size of tsunamis touching the sky. I got a quick scan, it's time to move. Leaving everything else behind, I got something to prove. I'm just riding away, no I ain't running away. I got memories said, oh I'm just finding my place. Белгилей кетсек, бул спорттук иш-чара негизинен Константин Куценко аттуу Төп районунун тургуну тарабынан демилгеленген. Ал Мелдештин башкы демир өртчүсү катары бардык чыгымдарды өзү каржылады. Уюштуруучунун айтымында, ал бул иш-чараны Ысык-Көл облусунда да эрежесиз эр урушту өнүктүрүү максатында өткөрүп жатат. Я сам как Иссык-Кульский хочу, чтобы наши спортсмены... Мен өзүм Ысык-Көлдүк катары жергиликтүү спортчулардын өсүшүн каалайт элем. Биздин мушкерлер эл аралык деңгээлде жергебизде таанытып турса жакшы. Бүгүнкү күндө өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков да спортчуларды колдоп жатат. Тилегеним биздин спортчулар ата мекенди таанытып турушсын. Для развития спорта, для развития в целом государства, да. Мелдештин алкагында Каракол жергесиндеги бул спорт майрамынын негизги уюштуруучусу жана демир өртчүсү Константин Куценко Дүйнөлүк эр таймаш федерациясынын Ысык-Көл облусундагы президенти болуп дайындалды. Өз кезегинде Дүйнөлүк эр таймаш федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышевдин айтымында, эми мындай шайлоодон кийин Ысык-Көл жергесинде да эрежесиз эр таймаш спортунун өнүгүшүнө чоң үмүт артылат. Каракол шаарында өткөрүлүп аткан турнир бул баягы айткандай эле кубандырбай койбойт. Анткени биздин турнирлер азыркы 1-майдан баштап эле ошо кыргыз мамлекетибизден, кыргыз жергесинен Ош шаарында, Жалал-Абад, Чүй областтарында өтүп, бүгүн Каракол келип, ошол баягы Карга акебиздин 300 жылдыгынын майрегесине арналып, ошол бүгүнкү кош майрам болуп, Улуу Отун согуштун жеңишинин чоң майрамга, улуу майрамга арналып ушундай эл аралык турнир өтүп атат. Эми мен айтар элем, эми биринчиден бул турнир эр аралык болуп эсептелет. Анткени бүгүн Казакстандан, Узбекистандан, Кыргызстан мамлекетинин мушкерлери катышып атат. Эми айтып кетчү нерсе, бул турнир Кыргызстанда гана эмес. Мисалы 12-майда биз Москва шаарында ушундай чоң турнир өткөрүлүп атат. Бул эмнени билдирет дегенде, бул көлдүн биринчиден эмне көл областьтарда өткөзүлөт дегенде, көлдүн өткөзүп аткан бирден бир себеби ушул именно көлдүн мушкерлери, именно ошо көлдүн жаш муну, жаш спортсмендер, жаш баатырлары өзүн көрсөтүш үчүн ушу көлдү өткөзүп, бизден ушул жана файт карта бот ушул беттештерди түзөрдүн алдында 70% спортсмендер ушу Көл областынан алып бүгүн катышып атат. Мен айтар элем, бул биздин көлдүн спортчулары аябында жакшы бир деңгээлди көрсөтөт. Анткени биздин өзүнүн санаалаштарын, башка областтагы спортчуларды, башка мамлекеттен спортчуларды утушуп, өзүнүн көлдө болгон өзүнүн баягы профессионалдуулугун, ушу көлдүк спортсмендердин, көлдөн чыккан спортсмендердин өзүнүн деңгээлин бүгүн көрсөткөндө аябагандай бир жакшы бир өбөлгө болуп атат да. Эми эмне айтар элем, эми турнир жөнүндө айта кетсем, турнирдин уюштуруучусу Константин Иванович аттуу бизден ушу Көл жергесинин тургуну өткөзүп, бүгүнкү кезекте ал адамды ушул Көл областынын ВФ Таймаш федерациясы боюнча президент кылып шайлайлы деп турабыз. Мен айтар элем, бул бирден бир ушул жана башта айткандай эле Кыргызстанда болобу, Кыргызстанда ушу Көл болобу, ар бир областта көптөгөн бизнесмендер бар болгону менен спортко кайрымдуу, баягы спортту каралашкан чоң бизнесмен өтө аз да. Мен ошо бирден бир чоң ыраазычылык билдирип, ушундай жогорку деңгээлде өткөзүп атканы баягы мен гана эмес, силер гана эмес, ушу эл көрүп атат. Мен айтар элем, эми ушул бүгүнкү мушташып аткан, бүгүнкү чыгып аткан мушкерлерибиз бир жакшы деңгээлди көрсөтүп, ушундан да өсүп, Кыргызстан эмес, Россияга чыгып, Европага чыгып, UFC'ге чыгат деген аябында чоң ишеничим бар.
Ошентип сүйүүчүлөр арасындагы мелдештер аяк басып, экинчи бөлүктөгү чеберлер арасындагы беттештер старт алды. Ага негизинен Өзбекстан менен Кыргызстан командаларынын алдыңкы мушкерлери чыгышып, өз ара мыктыларын аныкташты. Эң башкы болуп эсептелген 5 кармаштын 4-өндө кыргыз мушкерлери мыкты болуп чыгышса, болгону бир таймашта гана башкы байги өзбек спортчусуна багынды. Первый раунд. Ваши аплодисменты, пожалуй, это самый быстрый бой. На награждение приглашается президент Федерации WF Кадырмышев Руслан. Об этом бою в первом раунде за 30 секунд ровно удушающим приемом победу одержал Батыр Алиев ЛБ. Карахор, ваши аплодисменты. Самый быстрый бой сегодняшнего вечера. 30 секунд. Бойцы в середину. Первый раунд. Справа от меня боец в синем углу. Весовой категории 66 килограмм, рост 177 сантиметров. Представитель команды Узбекистан, тренер Абдразаков Дильмуров.
Андижанская область, город Андижан. Встречаем Икрамов 1-5! Города чемпионата. Встречаем Эльдияр. Ну что, Каракол, вы готовы? Аплодисменты! Первый раунд, время! Первый раунд. На награждение приглашается первый заместитель аппарата полномочного представителя правительства Высокульской области Бамандаров Дамир Ширикович. Бойцы в середину. Бойцы в середину. Бойцы в середину. Об этом бою в первом раунде за 2 минуты 57 секунд техническим нокаутом победил и одержал Эльдияр
Пушка бой көрсеттік мо, пушка бой. Ассалаумалейкум, Қарақол. Рахмат сіздерге барыңа қошып бізді қолып келіп бергендерге. Құдайым бұйырса дағы көптеген жақсы результаттар жүргіземіз иншалла. Жаңа ошондой в первую очередь хотел поблагодарить Костёвике этот во всем помогает мне. Hayratından canlanan, kalın elgi bardagan. Жалпы жондан эл аралык даражадагы мелдеш жогорку деңгээлде өткөрүлүп, келген күйөрмандардын купулуна толуктурду. Белгилей кетсек, бул Wave Selection, тактап айтканда дүйнөлүк эр таймаш федерациясынын тандап алуу баскычындагы мелдеш болуп өттү. Эми бул жактан чеберлер арасында ийгиликке жетишкен мушкерлер жакын арада Россиянын Москва шаарында өтө турчу дүйнөлүк деңгээлдеги эр таймаш кармаштарына чыгышмакчы. Arnağan kanan ey, yerim içinde öçmezsem gekti. Batırlar kanan ey, bayırdan vurup düştü.